TikTok аталышындагы тиркеме учурдун эң популярдуу колдонмолорунун бири. Өсүп келе жаткан жаш муундан тартып орто муунга чейин социалдык тармактын бул аянтына азгырылгандар көп. Адистердин айтымында мунун бир катар терс жактары бар. Биринчи орунда адамдын психологиясына таасирин тийгизет. Бул маселе өзгөчө өсүп келе жаткан муун үчүн чоң коркунуч жаратат. Бул менин колумда турган уюлдук телефон азыркы күндө ар бир адамдын эң негизги куралы болуп саналат. Заманбап маалыматтык алмашуу жаатындагы социалдык тармактардын түрү, анын ичинде TikTok аталышындагы тиркеменин деги эле коомчулугубузга, анын ичинде биздин келечегибиз болгон жаш муундарга тийгизген оң жана терс таасири туурасында сөз кылабыз. TikTok башка социалдык тармактардан озуп, өлкөбүздө кулачын кеңири жайган. Миллиондогон адамдар азгырылган тиркемеде жакшысынан жат нерсе көбөйгөнү туурасында коомчулукта талаш-тартыш талкуу жаратты. Чектен ашкан жоосунсуз жоруктар өсүп келе жаткан муунга терс таасирин тийгизип жатат дегендер көп. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги келечек муундун ден соолугуна, психикасына, ал тургай билим алуусуна терс таасирин тийгизүүдө деген каттардан улам TikTok платформасынын Кыргызстанда иштөөсү боюнча 2023-жылы иштерди баштаган. Айрым бейөкмөт уюмдардан келип түшкөн каттардын негизинде биз Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги TikTok платформасында мониторинг жүргүзгөнбүз. Анда өспүрүм балдардын ден соолугуна психикалык жактан терс таасирин тийгизе турган контенттер аныкталган. Негизинен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин кооптонуусу өспүрүм балдардын психикасы толук калыптана элегине байланыштуу. Арыздардын мониторингдин негизинде биз кат түрүндө санариптик өнүктүрүү министрлигине кайрылганбыз. Бирок 2023-жылы техникалык жактан бул платформаны бөгөттөө боюнча мүмкүнчүлүктөр жок деген жооп келген. Бул маселе тууралуу жогорку кеңеште талкуу жүрүп, TikTok платформасын өлкөбүздө жаап салууну сунуш кылышкан. Окутуучулардын айтымында өспүрүмдөрдүн жана балдардын психологиясына терс таасирин тийгизген TikTok тиркемеси. Мугалимдер бул платформа окуучулардын келечегине балта чаап жатканына батыр. Анткени убактысынын көп бөлүгүн TikTokто өткөргөн окуучулардын билим деңгээли төмөндөп кеткени ачык байкалган. Азыркы учурда интернет булактарынан ушу көпчүлүк жаштар азыркы жаш өзгөчөлүгүнө карабастан TikTokко көп киришет экен. Окууга эмес, көбүрөөк ошо интернет булактарына, телефонго көбүрөөк азгырылып жатышат. Туура эмес жагын биз бат үйрөнөбүз да. Балдар китеп окубай калды. Тем более ушул морек TikTok передачасында мына ар кандай батыштын бир туура эмес жактарын балдар үйрөнүп атат. Сабак окубай эле азыр карасат, телефон чукулайт, TikTok ташат, каякта бир болбогон передачаларды көрөт. Психологдор мындай платформалар өспүрүмдөрдүн ортосундагы жандуу эмес виртуалдык сүйлөшүүлөрү кооптуу экендигин айтышат. Алар келечекте уялчаак, коркок болуп, өзүн өзү өнүктүрүүсүнө буттосот. Ошондой эле кыска видеолор бара-бара адамдын кабыл алуусун кыскартып, мээдеги тамырлардын ичкерүүсү менен нейрондордун узак маалыматты кабыл албоого көнүп калаарын эскертишет. Айтылган TikTok маселеси кала тургундарын көңүл кош калтырбай койбойт. Ошол эле учурда артыкчылыктарын белгилегендер да бар. Адам эмнеге кызыгып, эмнени көрсө, тиркеме ошого жараша контент сунуштайт. Маселен тил үйрөнүп, пайдалуу кеңештерди жайылтып жаткандар арбын. Бирок өспүрүмдөр керектүү мазмунду ылгай билбегендиктен ээн эркин колдонуунун арты эбегейсиз көйгөйлөргө алып келүүдө. TikToктун өспүрүмдөргө вообще кереги жок. Анан алар деген туура эмес тарбия алып атат да. Сами туда выкладываем. Өзүбүз публикацияларды жарыялайбыз. Абдан ыңгайлуу. Ошол себептүү TikToктун жабылышына макул эмеспиз. Болгону ата-энелер чектөөлөрдү киргизиш керек. Мисалы, биз балдарыбызга TikTok көргөзбөйбүз. Жакында эле жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр азыркы технологиялык заманда жашаган адамды кармап калуу үчүн 8 гана секунд керек экендигин аныкташкан. Маданиятыбызды маңкурттукка кептеген, келечек муунду муунтканы калган TikTok тиркемесине катуу чаралар көрүлбөсө, жакынкы 5-10 жыл аралыгында ишке жараксыз, ден соолугу начар, тунук ойлоно албаган муунду пайда кылып алышыбыз мүмкүн.